Туугандарым чогулуп түшүнтүп машинаны берип отуруп. Биринчиден күтүүсүздөн болду. Бир туугандарым мындай белек кылган өзүм карманбай калдым да. Бардығын өзінің балдарындай қылып чоңойтты, ата ордуна ата, эне ордуна эне болушту дегенди көбү. Ал идея өзү негизи мурдатан баягы ичибизде жашап жүргөн. Ушуну ыраазы кылабыз деп жүрөктө пастана жүрчү да. Кайненем бүлдүзөрүм дей берчү эле да. Наоборот биз коруп кеттик, жүрөгү кармап калабы деп. Байкем мындан да чоң жакшы нерселерге татыктуу. Кап кылып эле эме жөнөтчү. Кийим баарыбызга, менин балдарыма, баардыгыбызга продукт жөнөтөт эле. Un, май, чай. Сүйүнүчтүн, кубанычтын ıyı. Эртең Гүлбарсын экөөбүздүн баш кошконубузга 30 жыл болот. Мындай немелер чабам да. Жыгач боюңарга. Мен азыр экөөңө бирден берейин деп атам. Туугандар эстесе аябагыла баары кайтат. Биз Борис Агыргөөгө кирдик. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Конок болуп келип калдык. Кайсы жакка кире берели? Буяка киргиле. Ай, дастаркан жайып коюшуптар. Урматтуу достор, азыр биз Майрамбек байкем менен Гүлбарчын эжекебиздин агыргысында отурабыз. Жакында эле ак тулпарлуу болуп, бир туугандары тулпар белекке беришкен машина. Анан Майрамбек байкебиздин реакциясы, эмоциясы аябай интернет желесинде жакшы баягы көрүүлөрдү алып, азыр биз үйүнө келип калдык. Учурда дагы бир туугандар чогулуп, коноктоп атсаңыз керек, Ооба, коноктоп атабыз. Бир туугандарым чогултуп, бүгүн 30-ында өзү биздин немебиз бар. Ибраимовдардын абычасы бар. 30-ында дайыма бир туугандар чогулуп апама Куран окутабыз да. Анан булар аны эртерээк 4 күн 24-үнө белгилешип бизге билдирбей жана машина белек кылып атат. Анан бүгүнкү күндү куру калтырбай, ыйык күн да биз үчүн. Анан кайра мен тозуп, бир туугандарым ошонун негизинде сый урматымды көрсөтүп коеюн деп чогулуп отурабыз. 30-декабрь ошондо апаңыздардын туулган күнү болуп. Жок, өтүп кеткен күн. Түшүнүктүү. Бир туугандарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, канча бир туугансыз? Сизди аябай мактап дагы ошол Сайыттар Союзу тарагандан кийин бизге жардам берген байкебиз, агабыз деп жазышыптыр. 8 бир тууганбыз. Анан менден улуу төрдөгү акем бар. Ал убакта Жалал абадта милиция кызматкери болуп иштейт элем. Милициялардын айлыгы ал убакта эч канча деле эмес болчу. Анан мен бул жака Бишкекке келип, үйлүү жайлуу болуп калып, анан бардыгын көчүрүп аза бергем да. Ошондо 8 бир тууган бардыгы ошондо Бишкек шаарында жашашат, Бишкекте турат бардыгы. Саны? Болгондо да ушу Кызыл аскердин төпөрөсүндө. Кызыл аскерди багындырып аткан турбайсыздарбы анда? Кызыл аскер бизге карайт да. Айтсаңыз, эмнеге ошол күнү аябай ыйладыңыз? Унааны көрүп ыйладыңызбы же бир туугандарыңыз ушундай белек сизге берип атканына ыйладыңызбы? Жок, ал биринчиден күтүүсүздөн болду. Унааны буга чейин көп эле унааны тээп жүргөнбүз, Кудайга шүгүр. Күтүүсүздөн ошол бир туугандарым мындай белек кылган өзүм карманбай калдым да. Эшикке чыгып эле биринчи эшикке чыксам, да биринчи акем алып чакырып чыгып кетишти. Андан курдак жеп отурганбыз ошондо да. Андан мен тез чыгың деди, эшикке чыксам ворота ачык экен. Воротаны көрүп анан машиналердин бардыгы баягы жолдун жээги көчө тар да, ошо иним үй болот, эң кичинекей инимин. Анан ошо машина 1,5 баягы өтүп кетип атып, сүйкөн урушуп кеткенби деп ойлодум да. Ошентсем эле машина айдап кирип атпайбы? Биринчи тиги Беловодскийде бир үкөн бар, ал жок. Мен сурагам дасторконго отурганда, эмне ал жок деп, келинчек жүрөт, тиги жок да. Анан суразам, азыр келет деп койгон да. Эч нерсени билбей эле отурганбыз. Анан машинаны айдап киргенден эң кичинекей карындашым айтып атат, аке бул сизге белек депчи. Айтсаңыз, ошол карындашыңыз белекти сизге ыйгарылаарын айтканда кандай сезимде болдуңуз? Мен ошондой эле ыйла бердим. Ошондой эле токтоп. Байкебиздин азыр да көзүнө жаш алып атат. Сонун болуш керек, бир туугандар ушинтип ынтымактуу болуп сизге унаа белек кылып атса. Канча миң долларлык унаа экен? Ошону билбейм, мен багы орустар айтып коет, дариного зубы не смотрит деп коет. Түшүнүктүү. Сураган. Өзүңүз канча балаңыз бар? 3 баланын атасымын. 2 бала, 1 кыз. Бир туугандар арасында ушундай кымбат баалуу белектерди буга чейин да берчү белеңиздер? Бир туугандарым дайыма эле берип келет.
кийим кечени берип келет. Бардыгын алып келем. Ошол анан эми кийим кечени бар ушундай чогулганда келип туулган күндө келип алып беришет да. Мен өзүм көп деле кийим алып кийбейм. Туугандарым алып кийет. Эжекеси айтпагыла деп атат. Гүлбарчын эже сиз дагы айтып атсаңыз. Гүлбарчын эже сиз дагы айтсаңыз, ушул үй бүлөгө канча жашыңызда келдиңиз эле, бир туугандардын ынтымагына ошондо эле көзүңүз жетти беле? Мен 18 жашымда келгем. Жолдошум экөөбүз 95-жылы 31 декабрда үйлөнгөнбүз. Быйыл 30 жыл болуп атат эртең. Ошо жаш кичинекей эле кезимде келгенмин. Бардыгыбыз кичинекей, балдар, кыздар бардыгы кичинекей болчу. Апчимдер болсо жапжаш. Ошодон бери 30 жыл убакыт өттү. Баарыбыз эле ынтымакта, бири-бирибизге сый болдук. Жаман сүйлөшкөн жокпуз, урушкан жокпуз. Баарыбыз бир үйдө чоңойдук. Анан кийин барып бардыгы өздөрү үйлүү болушту, жайлуу болушту. Биз ошо неберелүү болдук. Балдар асты чоңоюп, Арсен чоң болуп, чоң жигит болуп калды. Ошол. Айтсаңыз, Майрамбек байке турмушка чыгып атканда баягы алдында унасы, үстүндө үйү бар беле? Же баарына чогуу жеттиңиздерби? Майрамбек мен алып келгенде акчалуу жигит болчу. Бирок үйдү экөөбүз үйлөнгөндөн кийин алган. Машинаны деле ошондо алган. Мени жакшы карады. Камкор ата, балдарга жакшы карайт, бир туугандарга жакшы карайт. Биздин ишенгенибиз. Бир туугандардын баягы ынтымагы азыр социалдык тармактарда аябай колдотуп атат да. Анан дайыма эле ушундайбы, ошол бир туугандардын ынтымагы тууралуу да бир эки ооз сөз айтып атсаңыз. Ынтымагыбыз көз тийбесин, бардыгы жакшы. Кыздар, балдар, күйөө балдар, жеңелерим, келиндер бардыгы сый мамиледебиз. Чоң рахмат. Анда Майрамбек байкебиз менен Гүлбарчын эжекебиздин бир туугандарына да сөз uzatалы. Алар деги эле ушул унааны кантип тапшырышкан экен, тулпарды тапшырар алдында кандай даярдыктар болуптур, бардыгын алдыда билебиз чогуу. Байкебиз Майрамбек байкени кимин соосуз? Мен Майрамбектин эң чоң агасы болом. Иниңизге ушул унааны белек кылаарда кантип уюштурдуңуздар? Баарын айтып берсеңиз. Унааны белек кылаарда биз уюштурбадык, уну кыз киши эң кичинекей Гүлә деген эркек кызыбыз бар. Ошо уюштурган. Анан биз отказ кылган жокпуз. Макул болдук кыз кишиге. Баягы ошол видеонун алдында жазылыптыр да, бизге бардык бир туугандарыбызга жардам берген депчи. Анан бир туугандар арасында мисалы бар жок күндөр да болуп калганда, ошол учурларда кандай жардамдарды көргөзчү эле байке иниңиздер? Бул иним Союз таркаганында 90-жылы Бишкекке келген, чүйгө. Ошондо бул бизнес болгон, бизнеске кылган. Анан мен жана өзү айтып кеткендей, жалал абадта орган иштечүчүм. Ошондо 650 сом алат элем. Анан бир күнү барып калдым машина тээп. Ак жүгүлү барбачы, ак жүгүлү тээп барып калды. Мен жашоомду көрүп турган айтты, бул болбойт аке. Жүрүң Бишкекке кетиң, ишти ташта деп. Ошондо мен ишимди таштап бияка келе бергем. Кудайга шүгүр азыр. Ушунун аркасынан көп нерсеге жетиштик. Ошо менен иштеп жүргөндөр азыр досторум да. Баягы Дасторкозу нам бар, Супразы Курук дегендей болуп, азыр үй жайы жок жүрөт да, ошо органда иштегендер азыр. Аябай чоң кызматта иштейт, бирок үй жайы жок да. Ошо анан ушуга кантип биз ушуну ыраазы кылабыз деп жүрөктөп постоянно жүрчү да. Анан бул карындашым көтөрүп калды. Ушундай кылбайлы. Апам как раз өткөн күнүнө деп. Анан бул айтпадык биз. 3 күн ичинде нары бериле топтоп анан ушу ак тулпарды подарка алдык да. Ак тулпарыңыздарды кайсыл мамлекеттен алып келдиңиздер же Кыргызстан ичинен эле карап алдыңыздарбы? Ушу Кыргызстан ичинен эле алдык. Автосалондардан алдык. Иниңиздин ушундай аябай сүйүнүп реакция көргөзөрүн күттүңүз беле? Жок, күткөн эмесмин. Наоборот, биз коруп кеттик, жүрөгү кармап калабы деп. Бул күтүлбөгөн эмесе болду да. Жүрөгүм базып туруп калды го, аябай. Ошондо коруп кеттим анда аябай. Ошондой ойлор болду, айтып эле алып берсек болмок экен деген сыяктуучу. Болду менде. Ошондой болду. Бир туугандар арасында, мисалы сегиз биртон чоңойгонбуз деп атпайсыздарбы? Бир кызыктуу учурлар көп эле болсо керек, ошолорду айтып бериңизчи. Кызыктуу учурлар. Көп учурлар болгон, балалыкта. Илгери Союз убагында бардык да ошондой болгон. 18-17 рубльге чөпкө барып чыгып, ошого шүгүр кылып жашап жүрчү. Өтө көп болгон ал убакта. Машина деген болгон эмес бул убакта. Эшек, ат деген болгон болду. Ошондо да ат минген бай болуп көрүнчү айылда.
азыр баркы кетип калбады, ким көргөн эле машина тебип. Албакта ушундай эле. Түшүнүктүү. А сиздер ошондо кайсы жердин кулуна болосуздар, кайсыл жерде балаларыңыздар өтө эле? Биздин балалык Аксы району менен 100 милян деген айылынан болобуз. Барган болушуңар керек. Ооба. Ошол жактан болобуз. Чоң рахмат анда. Барын уюштурган карындашынан бирок сөз сурап коелу. Эң кызыгы ошол жакта болсо керек, Барын уюштурган эжекебиз азыр жаныбызга келип калды. Анда ошол деги эле жакшылык кантип башталганын, башаты каякта болгонун айтып берсин, Ошо негизи бул нерсе баягы ичибизде жашап жүргөн нерсе да. Анан мен ошону бир күн ойлонуп анан бир туугандарыма, байкемдерге айттым. Анан алар дагы жок деген жок, сразу эле колдошту да. Анан ошо 3 күндүн ичинде эле биз ошо шашылыш алып бердик да. Анткени бизге суббота, воскресенье кылыш керек болду да. Унаанын маркасы кандай эжеке? Унанын маркасын аябай жаттадык го. 2 күн аябай издеп. Мен мурда ошо байкем айтчы. Электромобиль, ошо машина, жакшы машина деп айтып калчы да. Анан ошондон улам ошо машинаны биз издедик да. Кытайдан келген. Токтойчу. Ошондо Кытай элинен келген унаа болуп атабы, Ошондой, Анан биз ошо чогулуп байкемдер менен 2 күн издедик. Анан именно ошо издегенде табылбайт экен да. Анан тиякта карадык, биякта карадык, анан ошо бир машинага туш болдук. Анан ошол күнү эле чечтик, алабыз деп. Күндө сүйлөшөбүз, күндө видеовызыптан байкемдер менен сүйлөшүп, түндө баарыбыз эле уктабайбыз да. Мен эле уктабай жаткан экенбиз деп, булар деле уктабай жаткан болот да. Анан ошо батырактан биз уюштуруп, анан байкеме белек кылалы дедик. Байкеңиз эле эмоционалдуу экен десем, баардыгы эле үй бүлө ушундай окшойт негизи. Байкем мындан да чоң жакшы нерселерге татыктуу. Анткени бизди ач калтырган жок. Кийим жок калтырган жок. Азыр жеңиңиз дагы айтып өттү, ошол апа ордуна апа, ата ордуна ата болуп калган бизге деп, Ооба, мен ошо 2-чи классымда бул жака алып келгенде, ошо биздин кухня сыртта болчу, анан ошол жака мен ал кезде 8 жашта, мен азыр кызым чоң эле да, 8 жаштагы кызым чоң эле. Ошо менин мойнуна отургузуп, ошо тамак алып барат эле. Кайра ошентип көтөрүп келет. Эжекем байкесинин жасаган байгыл боорукерлигин, өзүнүн жасаган эмгектерин баардыгын эске алып азыр эмоцияга бир аз берилип атат окшойт. Бул жакта эжекелерибиздин баардыгы ыйлап атышат. Ушундай эле жакшылыктан үй боло берсин, үй бүлөңүздөрдөн ырыскы кетпесин. Адым ушинтип бир туугандардын арасы үзүлбөй, барыңыздар акта соткон үстүндө күлүп жайнап эле жүрө бериңиздер. Саламатсызбы эжеке? Сиз да бир тууганы болосузбу? Мен бир тууган жеңеси болом. Ошол кайнемин. Мен келин болуп келгенде кайнем армияда болчу. Ошо мезгилде рахматы кайненем мынтип айтчу эле. Бүлдүзөрүм дей берчү эле да. Анан бүлдүзөр эмне деп эле ушинтип таң кала берчү элем. Барыңарды сүйрөйт деп айткандай эле, анан рахматы кайнем 95-жылы каза болуп калды. Ошондо бул кайнем 22 жаш менен 23 жаштын ортосунда экен да. Ошондо эле баардык мээнетти мойнуна артып, ага чейин эле бизди багып жүрчү. Бишкектен кап кылып эле эме жөнөтчү. Кийим. Баарыбызга, менин балдарыма, баардыгыбызга. Анан продукт жөнөтөт эле. Un, май, чай. Ошо менен күн көрүп жүрдүк. Ошентип анан орто жолдо сахардан бери бүт салат эле. Анан кайненем рахмат өлгөнүнө каза болуп калды. Адан кийин эле анан кыйналып калдык. Ошондо биз биз үйлөнгөнбүз, анан менден кийинки кайынсиңдим үйлөнгөн. Экөөбүз эле. Калган баардыгы 6 жаш болчу. 5 окуучу окуйт эле. Ошонун 5-өн тең окутту, окуун бүтөрдү, жаз, күз кийим кылып берет эле. Ошондо эле ушундай. Анан кийин улам чоңойгонун өзүнө тартып ала берди. Бизди да чакырып алды иштегиле деп. Анан бизди да үйүндө жашап жүрөт элек, үй бар эле. Үйүнө келгенде
13 болуп жашайт элек. А кечинде болсо айылдан таксисттер келет, больницага көрүнгөндөр келет, ошентип 15-20 болуп калат элек. Ошо 3 комната үйгө баарыбыз сыйгашып жатат элек. Ошонун баардыгын багат эле. Ошентип мына эми ушинтип мына балдардын баардыгын эрезеге жеткизди. 10ду бүткөнүн эле чакырып алып, иштетип, окутуп, анан баардыгын өзү үйлөдү. Үйлөдүк ортодон үйлөп, алдынан биринде квартирага жашаткан жок. Участкалык там салып бөлөбүрдү. Там салганда дагы жалаң чоң там салып 5 комната кылып. Бири-бириге чоң салгыла деп чоң баштап 5 комнатадан кылып, азыр баардыгы очор бачарлуу болуп, ордолуу шаар болуп, баардыгы жакшы жашашат. Кудайга шүгүр, биз ыраазыбыз. Абысыным Гүлбарчындагы ушундай кеңпейил, кол ачык болду. Баарыбызды какпай силтпей, баарыбызды үйүнө батырып, жакшы кудагыйларга да жолуктук. Келиндерибиз дагы аябай баары жакшы чыкты. Кайынсиңдилерим дагы жакшы жерге турмушка чыгып, алар дагы жакшы жашашат. Баардыгы бир турмуш. Жакшы жашашат баардыгы. Кудайга шүгүр. Аябай сонун сүйлөдүңүз, чоң рахмат. Мындай немелер чабам да. Жыгач буюмдар. Жыгач буюмдар. Анан мен азыр экөөңө бирден берейин деп атам. Жаңы жылда силерде ата энеңерди бул кол менен жасаган эмгек да. Бул немеси адам берилип жасайт, мээрими өтө чоң болот. Анан жыгач буюмдан тамак жеген адамдын өмүрү да узун болот. Анан экөөңө бирден белек кылайын деп атам. Анан сиздердин каналыңыздардан көрүп элдер бул жасап сатат экен деп жүрбөсүн. Мен муну сатпайм. Мен муну жасап ушу туугандарыма, конокторума ушундай белек кылам. Ошого эле. Ошон үчүн сизге бир берип коеюн. Чоң рахмат. Операторго бир берип коеюн. Операторга да берип атат. Жок, эже берерсиң. Достор, мен үйгө барып бул менен Гүлчатай кылып мына шорпосын сузуу чайын атам. Аябай сонун экен, карасаңыздар. Сон. Бу азыркы айтып өткөн кайнагаларым, жеңелер, балдыстар жакшы сөздү айтып кетишти. Негизи тарых ушундай. Кичинесинен баштап ушу 23-24 жашынан баштап мээнеткеч адам болуп өстү. Колу берекелүү, бардыгын өзүнүн балдарындай кылып чоңойтtu. Ата ордуна ата, эне ордуна эне болушту жеген көбү. Мына Гүлянын ыйлаганчы бар. Бул жашынан баштап 2-классынан баштап Бишкекке алып келип өзү окутуп, өзү чоңойтуп, өзү турмушка берди. Негизи жакшы жерге турмушка чыкты. Келечеги кең. 3 баланын энеси болуп калды. Бүгүнкү күн бардык бир туугандар үчүн сүйүнүч күн. Негизи баарыбыз кубанып отурабыз. Ак жолтой машина болсун деп. Бактылуу үйгө бактылуу машина келди. Эми кийинкиде бактылуу келин келсин деп тилейм. Келип калган келин жаныбыз эле болуп турат. Алпарчу. Мындан ары чайды уюштурган, билип уюштурган экен. Биягы жакшы болуп атат. Бүгүнкү чайды бакыттын чайы деп ат коюп неме кылып, ынтымактын бакыттын чайы деп. Бүгүнкү чайды өзү бакыттын чайы деп чакырган экенбиз. Жегем экөөүнө чоң рахмат. Силерди кандай сыйласа, силерди Кудай дагы сыйласын. Аркаңардан да ушу машина эмес, мындан көбү келсин. Ала турган келиңер бактылуу, жакшы келиндерден болуп чыксын. Чоң рахмат силерге дагы. Анда чоң улуу байкебизден бат алып калайлы. Анан кийин ошо менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Мен эң биринчи жараткандан сурайм. Ушу биздин үй-бүлөбүзгө бактылуулук берсин. Ар дайым ар күнү бактылуулукту табайлы. Кыздарыбыздын, балдарыбыздын өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Көп нөөрөлөрдү көрсөткүн. Ушу бүгүнкү берген ырыскыны жараткан Аллахка шексиз мактоолор болсун. Бардыгыбыздын ден соолугу чың, өмүрүбүз узун, пенденин жаман сөзүнөн, жаман көзүнөн жараткан Аллах өзү сактаган болсун. Ар дайым тойлордо жакшылыктарга жолугушуп жүрө берели. Сен да бактылуу бол кызым. Рахмат, амин. Жаңы жылдык бир ыраткар коелукпу? Эртең Гүлбарчын экөөбүздүн баш кошконубузга 30 жыл болот. Апамын өткөнүнө 31 жыл болот. Ушунча күндөн бери белгилеп келип атабыз. Ушул күн биздин бир туугандардын баардыгыбыздын башыбыздын бириктирген күн, биздин бала чакаларыбыз баардыгы бир туугандай болуп чоңойгон күн. Бүгүн силерди биз кубантайлы ырдап берип, 60 Кадыровдун бактылуу болуп жашайын деген ыры бар.
экөөбүз хор аткарганга аракет кылайлы. Бал болсоң бачым татайын, башымды сага катайын, махабатташып жүрөктөң эй, бактылуу болуп жашайын, махабатташып жүрөктөң эй, бактылуу болуп жашайын. Сокол медиа силерге чоң рахмат. Мен негизи силердин аккаунтуңар активиңер аябай күчтүү. Ушу силердин видеоңорду көрүп калганда мен да бир видеом чыгып калса экен деши элем да. Действительно ошол күн буйруду да. Силерге чоң рахмат. Ушул убактыңарды арнап келип ушул биздин майрамыбыз менен тең бөлүшүп кеткениңиздер үчүн. Анан ушудан пайдаланып силерге белегим бар эле. Мына акем жанагындай жыгачтардан буюмдар жасап атпайбы? А мен болсом мондай жакшы табият натуральный самындарды өндүрөбүз да өзүбүз. Көптөр билет, көрүп аткандар. Ушуну сизге белек кылайын дедим эле. Бул деген чачка, а бул деген териге пайдалуу. Чоң рахмат. Бүгүн мени конок кыстап аябай сыйлап атышат. Байке өзүнүн жыгачтан жасалган буюмдарын берсе, бул жакта ушундай сонун самдарды дагы берип атышат белекке. Буюрса колдонуп көрөм. Чоң рахмат, сиздин дагы баягы ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат.